Hakemde Эрназар Акматалиев бетте шалбаруда, ағанын атандашы Улукбек Жолдошбеков. Қараңыздаршы, 4 балбан, төртөө тең жылдызду, төртөө тең татыктуу. Айтор, менимче, Кыргызстанда эгерде 4 балбандын күйөрмандарын алып карай турган болсок, төртөөсүндө өз-өзүнчө күйөрмандар бар. Тең. Бирок лицензиялык мендешке бирөөсү гана катышы керек. Айла жок. Айла жок. Эгерде 61 килограмм салмак чембирдик лицензиялык жол олимпиадалык салмак категория болсо, менимче Улукбек Жолдошбеков менен дагы ошол Тайырбек Жумашбек уулуну биз 61ден көрмөкпүз. Бирок 61де олимпиадага барууга мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан биздин балбандар 65те күч сынашып жатат. Эрназар Акматалиев дагы ошол салмак категорияда Токио олимпиадасында барган, билесиздер, жана ал жакта индиялык Баджранг аттуу балбанга утулуп калган, бирок татыктуу беттеш өткөргөн. Андан кийин Эрназар Акматалиев дүйнө чемпионаттарында күмүш коло медалдарды жеңди. Жаштар арасында дүйнө биринчиликтеринде ийгилик жаратты. Бирок акыркы бет жылы бир аз ийгиликсиз болду. Акыркы жылы 70 килограммда дагы күч сынашып көргөндүгүн билебиз. Бирок анча жыйынтыктары анча жакшы эмес. Ал эми Эрназар Акматалиев албетте 74кө чыгууга бир аз кыйынчылык жаралып калмак, ошондуктан 65ке салмагын куугандыгы менимче туура эле көрүнүш. Улукбек Жолдошбеков жөнүндө айта турган болсок, бул мырза дагы акыркы 3 жылдан бери жаракат алгандан кийин бир аз өзүнүн жогорку деңгээлин көрсөтө албай жатат. Бирок ага чейин бул кадеттер арасында, жаштар арасында, чоңдор арасында бүт жаш категорияда дүйнө Азия чемпионатын уткан балбан болчу. 2020 жылы Азия чемпионатын жеңген, билесиздер. Азыр Эрназар. Барыңар жаңы жылга белек алгыңар келет. А бизге белек берип, кубандырган жагат. Сайма ар бир абонентине 6 ай бою акысыз интернет менен телевидение тартуулайт. Дароо азыр 0708 909 000 номери боюнча Саймага чалгыла. Болгону 2 ай төлөп, жайга чейин ырахаттангыла. Саймага туташып, көңүлүңөрдү көтөргүлө. Акматалиев 1-0 эсебинде алдыда, далда активдүүлүк үчүн алган. Эсеп 1-0, жана бул беттештин бүтөрүндө акыркы 40 секунд калды биринчи бөлүктүн бүтөрүндө. Эрназар Акматалиев азыр атаандашын кремнин сыртында жок дегенде түртүп чыгарууга аракетин жасаган. Бирок аракет анча ишке ашпады. Коңшу кремде болсо Алибек Осмонов менен Тайырбек Жумашбек уулунун беттеши уланууда. Ал жакта бүтө элек. Эсеп 2-1, Алибек Осмонов алдыда. Ушул жерде Эрназар Акматалиев акыркы секундаларда дагы бир аракетин жасап көрөт. Жок, бул жерде упай берилбейт, себеби дегенде убакыт бүтүп калган. 1-0 эсебинде. Ал ортодо коңшу килемдеги беттештерди көрөлү. Эсеп 2-1, Алибек Осмонов алдыда, жана Тайырбек Жумашбек уулу акыркы көз ирмемдери менен чабуулга чыгууда, жана эсеп 2-2 болобу. Азыр бул жерде челлендж каралат сөзсүз түрдө. Жок, Тайырбек Жумашбек уулу челленджден баш тартты. Бул жерде Алибек Осмонов албетте финалга жолдо болду. Тайырбек Жумашбек уулу бул жерде атаандашына менимче челленджди каратып койсо деле болмок, бирок түшүндү окшойт. Атаандашын сыйлагандык деп билели буну. Биз болсо эми Алибек Осмоновдун финалдагы атаандашын аныктайлы, келиңиздер.
Эрназар Акматалиев ортодо. Улукбек Жолдошбеков азыр денесин сүртүп кайрадан килемге чыкты. Эрназар Акматалиев мына кайрадан өтө мыкты, абалды толук көзөмөлдөп байкап турат. Жана караңыздар, чыкканда гана керемет аракет. Эки упай кетти анын чөнтөгүндө, жана атаандашын айландырды. Дагы эки упай, жалпы эсеп 5-0. Жана Эрназар мына ушул жерде дагы айландыра алабы? Кетти. 7-0. 9-0. 9-0. Жана Улукбек Жолдошбеков нокдаунда деп койсок болот, албетте. Албетте Улукбек Жолдошбеков үчүн аянычтуу. Бирок ошентсе дагы Эрназар Акматалиев өтө ишенимдүү жеңишке жакындап келди. Жана Улукбек Жолдошбеков аракетин жасайтын ушул жерден жакшы атаандашына чалып жерге жыгыткы аракет кылган. Бирок Эрназар Акматалиев дагы коргонууда өтө мыкты экендигин биз билебиз. Абалдан бошонуп чыгып кетти Эрназар. Азыр Эрназар Акматалиев бир упайды ала турган болсо, 5 мөөнөтүнөн мурда жыйынтыкталат. Мына караңыздарчы, активдүүлүк бир упай кетти мына. Бул амал көйлүк десем болом. Албетте Эрназар Акматалиев Улукбек Жолдошбековду атайлап килемдин жанына жакындатып келди. Жана килемдин бурчуна жеткен учурда Улукбекти килемдин сыртына түртүп чыгарды. Бир упай, жалпы эсеп 10-0. Эрназар Акматалиев финалда. Эрназар Акматалиев Алибек Осмонов менен